Президент Садыр Жапаров бүгін март элдик революциясынын күнүнүн кезектеги жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусу төмөндө. Урматтуу мекендештер, кыргыз эли эзелтен азаттыгы үчүн жан аябай күрөшүп келген баатыр эл, эркиндикти туу туткан, калыстыгы жок бийлик менен келише албаган кайраттуу калк. Ошол улуу көчмөндөрдүн урпактары катары азыркы кыргыз коомчулугу дагы адам укуктарын басмырлоого жол бербеген, сөз эркиндигин жогору койгон, улуттук ар намыс үчүн тайманбай күрөшкөн жаратман эл экенин дүйнө элине көрсөтө алды. 2005 жылдын 24 мартында коомубуз адилетсиздикке жана үй бүлөлүк башкарууга каршы нагыз элдик революция жасады. Ал өз максатына канчалык жеткен жетпегени башка кеп. Мамлекет тагдырында бурулуш окуя катары бааланган парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондуктан өлкөнүн булуң бурчунда элдик толкундоолор күч алып, акыры анын үнүн укпаган, текебир мамиле менен элдин эркине каршы чечимдерди кабыл алган бийлик кулатылган. Кечээ жакында эле белгиленген аксык оогалаңы, андан берки инкылаптар, бири-бирине тыгыз байланыштуу окуялар. Алар Кыргызстандын соңку тарыхындагы кайсыл гана бийлик болбосун чоң сабак алуучу тарыхый фактылардан болуп калды. Алдыбызда демократия жолунда өнүгүүгө умтулган элибиздин үмүтүн актап, тилектерин орундатуу милдети турат. Ал үчүн ар кандай келечектүү багыттарда өзгөрүүлөрдү жасап, реформаларды жүзөгө ашырабыз деген мүдөө максаттарыбыз бар. Урматтуу кыргызстандыктар, элибиз башка түшкөн кыйынчылыктар менен сыноолорду ынтымак, биримдик аркылуу жеңип, бүгүнкү күнгө чейин эгемендигин сактап келе жатат. Ата-баба жолун аздектеп келген кыргыз калкы мындан ары дагы эркиндик, азаттык, акыйкаттык деминен эч качан жанбастыгына бекем ишенем. Далай сыноолорду башынан кечирген элибиз бүгүнкү күндө дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланышкан экономикадагы оор абалды дагы бекем ынтымакка, бузулгус биримдикке таянып жеңип чыгаарын бөркүмдөй көрөм. Ал үчүн туруктуулукту сактап, экономикалык өсүү ыргагын камсыздоо үчүн күчүрөп жатабыз. Кыргызстаныбызда тынчтык, кыргыз коомчулугунда урагыс ынтымак болсун.